Атаңдын көрүү жылкы бага турган жер экен дедим. Учу кыйрысыз керилип жаткан төрлөрдү, адыр жондорду, талаа түстөрдү тиктеп. Ошондо биринчи жолу эркиндик деген элге эле эмес, жерге да керек экендигин. Кыргыз деген эркиндикти эмне себептен кымбат көрөрүн ошондо түшүнгөм. Боз үй тигип кымыз жасаганды үйрөтө турган үй бүлө жөнөтсөңөр, каалашынча жылкы берип, бээ байлатып, жакшы айлык коюп, бардык шартын түзүп бермекпиз. Бойдок жигиттер келип биздин 6 айлык кыздарга үйлөнүп жашап калса, жакшы болот эле. Сулуу кыздарыбыз күйөөгө чыга албай куурап баратат. Баары бир түбүбүз бир эле эмеспизби деген эле Раяким. Ушул кезде еврей элинин миллионерлери дүйнө кезип, элине мекен издеп, жер шарынын эң чакан, тынч материяга эсептелген мына ушул Австралияны келечекте еврейлердин экинчи мекенине айлантабыз деп, ошол материктен жер сатып ала башташканын айтышат. 2004-жылкы эл каттоо боюнча Австралия материгиндеги калктын саны 21 миллион болсо, азыр 30 миллионго жетиптир. Жергиликтүү аборигендердин саны болгону 2% гана түзөт экен. Акылы ошот, ырыс жугушат деген сөз бар. Эмне үчүн акылы башка элдикинен 2-3 жыл алдыда жүргөн еврей элинин ушунусун пайдаланууга болбосун? Алдуу күчтүү, акыл эстүү, алыс тойлогон жигиттерибизди атайлап Алтай, Саян тоолоруна жөнөтүп, 6 айлык мундус кыздарга, 6 айлык дөөлөс кыздарга, 6 айлык кыпчак кыздарга, 6 айлык саяк кыздарга, 6 айлык коңурат кыздарга үйлөнтүп, тукумулап, эмне үчүн Манастын жерин кайрадан Кыргыз атанын ыйык жерине айлантууга болбосун? Күйүт. Адам ыйлап келип, ыйлатып кетет. Эстесем, ый тууралуу көп эле сөз угупмун. Ыйды чакырат дешчү. Ыйдын арты ый дешчү. Ый менен тирилтип алсак, эбак тирилтип алат элек. Бол деме басылгыла дешчү. Күйүтү ичине түшүп кетиптир деп айтышчу. Башкаларын түшүнсөм да ушунусун түшүнчү эмесмин. Бул эмнеси? Күйүт кантип адамдын ичине түшүп кетсин деп ойлоп мээм жетчү эмес. Анан бир күнү эле коңшу сарайдагы уйчу жанаалынын катыны дүйнө салып, энемди ээрчисем, кой балакетиңди алайын, бала деген өлгөнгө барчу эмес деп тыйып токтотуп. 2 жумадан соң ошол эле аялдын 5 жашар кызы каза болуп, анан аны жашырып кайткан соң, энем бечара кыздын күйүтү ичине түшүп кетиптир деп келди. Сурайын дегиче өз айтты. Жанаалы байкуштун жанына киши даап тура албайт. Катыны тирүүсүндө эле кийип жүргөн шымын таппай араң жүргөн неме, эми такыр эле жыйналгыс болуп туш-тушка чачылып кетиптир. Берметимди жеп алдым деп эле башы муштагылап олтурат. Ошорду, кыз өлгөн апасын сагынып ыйласа эле, үнүңдү бас, көзүңө ак түшкүр. Апаңды жутканың ас келгенсип эми мени жуткан атасыңбы деп кагып силке берип, бечара кыздын муңун сыртына чыгарбай, ыйлатпай, көөдөнүн думбалап, жылчык чыгарбай бууп салган экен, күйүтү ичине түшүп кетип өлүптүр деп Куран окуп бата кылдырды. Кантип түшүп кетет эне? Түшпөй да койчу беле, түшөт. Бу дүйнөнүн жамандык менен жакшылыгынын баары адамдын ичинде болот. Адамдын ичинен кенен нерсе жок балам. Жакшылык жанды узартып, жамандык жанды кемирип кесип четинен жеп турат. Күйүт деген сары зил, кайгы мұң, кара сана, кайгы менен жамандыктан ушул эле биздин ат башыда байлатма болуп кутуруп өлгөндөр, жинди болуп кеткендер болгон. Анан ошонун баарын ичине жыйнап жүргөн чычкандай кыз соог алмак беле балам деди. Үсөн да ошондон жинди болду беле. Эгиз экөө киндиги туташ төрөлгөн. Чоңоюп эле калганда Асан өлүп калып ошондон үсөнү жинди болуп кеткен деди энем. Анан бала чагымда энем өлүп, мага угузуп келгенде, мурда күнү эле энем мен өлбөй калдым дебеди беле деп жер сууну бузуп, өңгүрөп ыйлап жибергенимди. Ошондо соору тоюн деп жаныма басып келген бирөөн Касый аке, "Ой, жөн койгула, өпкөсү солук куча ыйлап алсын. Болбосо күйүт ичине түшүп кетип оорукчан болуп калат" деп тыйып, мен өпкө-өпкөмө батпай ыйлап атып соолугуп, акыры көөдөнүмдөн мұң, көзүмдөн жаш шыкпай солуктап калганда бүткөн боюм жеп-жеңил болуп, өзүмдөн өзүм токтогонумду эстедим. Ушуларды ойлоп олтуруп, күйүтү, ызамыңы чыкпай калган адамдар, же бирөөлөргө жасап жүргөн жамандыгын унутпай, такыр агарбай койгон адамдар башы ооруга, же ар кандай жин ооруга чалдыгып, оорукчан болуп, же каза болуп каларын медицина илими бүгүн араң аныктап жатса, муну кыргыз байыртан бери эле жадыбалдай жат билип, укум тукумум жарым жан болуп калбасын деп, анысы муундан муунга өткөрүп жүрүп олтурганына, тарых бетинен жок кылып жибербей элин сактап жүрүп олтурганына, акылмандыгына кантип башыңды ийип таазым кылбайсың анан?
Күйүт ичине түшүп кетип оорукчан болгон балдардын оорусун медицинада невропатия деп коёрун. Бул оору тили чыга элек балдардан тартып, жеткинчек болгонго чейинки уракта кездешерин. Оору баланын энесин көрбөй куса болгонунан, көбүрөөк урушкандан, эркелеткенден, тең туштары арасындагы теңсиздиктен, ал тургай бал эмизип жаткан апасы башка көйнөк кийип алгандан да болоорун. Ушул агындыларга пикирин билдирген бишкектик врач-психолог иним Алимжан Чотбаев аябай жакшы жазган болчу. Кыргыздардын көбүндө касиет бар экенине ишенем. Кээде өзүмдү жаман сезип келген кезимде таблеткасы жок эле эч кандай медицина илиминен түшүнүгү жок зээне башымды кармай калып, кирене кире калган экен деп көзүнөн жаш куйулганча эстеп олтуруп, киренемди далай рет айдап чыкканын кантип түшүндүрсөк болот? Медицинага каршы эмесмин. Медицина болбосо жер үстү жаланган 10 адамдардын үнүнө толуп кетет беле, ким билет. Бирок 2 жашар кызыбызды врачтарга көрсөтө берип айла болбогондо бирөөлөр Көк Жар айылында бир кемпир бар. Ошого алып барып көргүлөчү дегеннен алып барсак, баланын жүрөгү түшүптүр деп 3 рет жүрөгүн көтөргөндөн кийин куландан соо айыгып кеткенин, ошол кызыбыз азыр эбак турмуш куруп, өзү эне болуп, очор бачар жашап жатканын да айта кетпесем болбос. Кыргызда угузуу деген болгон. Айылдарда күтүүсүз жерден көзөтүп кеткен адамдын кабарын анын аялы менен бала бакырасына коңшу колоңдору аттуу баштуу аксакалды баш кылып барып угузушкан. Үн чыгаруу деген да болгон. Өлгөн адамды жоктоп ыйлоо, кошуп ыйлоо. Кыргыздын кылымдан бери келаткан салты боюнча маркумду тиги дүйнөгө ыйлап сыктап узатуу деген түшүнүк. Атчандар өкүрүп шөөрү менен боз үйдөгү катын калач үн чыгарды дейт. Антпесе өтө жакындары. Уулунун же кызынын күйүт ичине түшүп кетсе, ал кийин айык кыз тартка чалдыгарын дүйнөдөгү элдердин байыркысы болгон кыргыз эли эң сонун билген. Жакын адамына ыйлабай, бугу тарабай, күйүт ичине түшүп кетерин балдар кыздар кем акыл болуп, кээси жинди болуп, кээси түбөлүк майып болуп, кээси оорукчан болуп каларын. Бул дарт балдардын акыркы кездери чоң кишилердин да невропатия деген дартына айланганын 21-кылымдын медицинасы да далилдеп чыкты. Кыргыз өлүктү жайына койгонго дейре тестер балдарга таяк таянтып, боз үйдүн түбүнө өкүртүп койгон. Өлгөн адамдын кыз кыркындары кошок кошкон. Өлүккө ыйлабаш керек, кошок кошпош керек дегендер атайлап исламды салтка каршы койгондор. Куранды бурмалагандар, элди эл кылып сактап турган салтты жакшы билбегендер же билип туруп эле атайлап Кыргыздын салтын жок кылуу менен акыры элдин өзүн жок кылуу тапшырмасы менен жүргөндөр десем болот. Кыргыз эртең жок болгусу келбесе, бүгүн ушуларга каршы турушу керек. Кыргыз акыркы сапарга узатып жаткан кишиге атчан жөөчөн болуп дүңгүрөп келип өкүрүп түшкөн. Өкүргөндөн жер аңтарылып, эл бузулуп кетсе, эмдигиче эчен ирет кыямат кайым болот эле го. Кошокчу аялдар укмуштай мазмуундагы кошокторду кошкон. Кошокту мыкты кошкон аялдарды эл журт аңыз кылып, даңазалап, кадырлап, кастарлап, колунда барлар атайлап алыстан болсо да алдыртып келип коштурушкан. Ушул кезде Кыргыздын түбүнө жете турган исламга жат, Куранда жок диний агымдар каптап кирди. Түбүнө жетүү деген сөз жок кылуу, ойронун чыгаруу, элдин салт санаасын жоюп, улам кийинки муундун акыл эсинен ата бабалардын мурасын тазалап олтуруп, маңкуртка айлантуу деген маанини түшүндүргөн сөз. Ата бабаларыбыздын түбүнө эми балдарыбыз жетпесе экен деп тилейли. Bir uç topo. Мен кенедейимден айылдагы карыялардын эмисилерден топурак буйурса болду деген сөздөрүн эчең курдай уккам. Топурак салуу деген өлгөн адамдын да, аны акыркы сапарга узатып жаткан тирүү адамдын да көксөөсүн баскан жөрөлгө. Бир уч топурак салып калыш үчүн жердин аркы бетиндеги баласы, жердин берки бетиндеги атасынын аза зыйнатына учуп келген. Топурак салбай кайткан эмес. Топурак салбай калуу деген каргышка калуу деген менен барабар болгон. Өлүмгө тете уят иш болгон. Ата-энесине топурак салбай калган балдар, кыздарды айыл, эл журт жаман көргөн. Ошондуктан кыргыздар жакын адамы көз чумганда, анын өлөөрүн эле күтүп тургансып жанталашып, дароо эле жерге жашыра койбостон, 1-2 күн кармап аза күткөн. Анткени алыс жууктан куда сөөктөрү, дос тамырлары, кыз кыркындары, уулдары келип үлгүрүп, маркум менен коштошуп, ичиндеги күйүтүн чыгарып топурак салып кайтсын. Алыста жашаган жакындары үлгүрүп калсын деген. Өлгөндөр менен тирүүлөрдүн ортосундагы көпүрө балким ушул биз маркумдарга салган бир уч топурак болуп жүрбөсүн.
эмне себептен өлгөн апасына куса боло берип, такыр эле ооруй баштаган баласына бейитинин топурагын жылатышкан. Эмне себептен алыска кетип бараткан адам кайра аман соо кайтып келиш үчүн туулган жердин топурагын түйүнчөктөрүнө түйө кеткен. Эмне себептен энелер балдарын каргаганда топурагымды түйүп бердим деп каргаган. Эмне себептен эч нерсеге тойбогон көз топуракка тойгон. Өлгөндөн кийин сага салына турган бир ууч топо, бирок элден буйрган, өзгөчө өзүңдүн балдарыңдан, өзүңдүн жакындарыңдан буйрган мына ушул бир ууч топодо тиги дүйнөгө барганыңда күнөөңдү жеңилдетет, кыйналып кысталбай, акыры өзүң да бир ууч топого айланып кетесиң деген ишеним жаткан жокпу? Адам баласынын жашоо турмушуна, ден соолугуна зыяны тийбей турган ишенимдин отун өчүрө көрбөгүлө. Айткылачы, атасынын же апасынын сөөгүнө топурак салбаган балада балабы? Санаалаш акын иним Жолдошбек Зарлыкбеков жерге берилерден бир күн мурда көз көргөзүп келип, бир тууган иниси канатка эртең көлгө кетип баратканымды, ошондуктан келе албай калаарымды айтып, Нуралыга да Бекташка да менин атымдан да топурак салып кой деп аманат кылып кеттим эле. Экөө тең аманатымды аткарып, сенин атыңдан топурак салдым шаке дешти. Кадимкидей жеңилдей түштүм. Эл малды айтабы, жанды айтабы дегеле менин элим эмне айтса да сөздү дырдай жылаңаштап айткан эл эмес экен. Сөздүн сөөлөтүн бузбай, ыйманын качырбай, кунун кетирип кутун учурбай, көсөө кылып көзөбөй, сөөмөй кылып кесебей, баспай, какпай, чаппай, кыйытып, тергеп, терең айтчу экен. Жаман иш жасаганына карабай, ол да тукумуң өскүрдүк-ай, ал мындай эмеспи деген кишилерди көп көрдүм. Өз баркын билген, өз баркынан мурда сөз баркын билген, сөз баалап, сөз баккан байыркы эл гана ушинтип айтат турбайбы деп, жетин албай төм көккө жетип сүйүнгөм. Студент кезимде ислисикадан сабак берген Давлетов Самак агайым кызыл жүстүү жигитке кыйытып айткан сөз жетет дечү эле. Көрсө уяты бар жигит айттырбай түшүнөт дечү турбайбы? Тарыктан сабак берген Найманбаев Садык агайым ата мекенди коргойбуз деп ажалды оозубузга тиштеп жүрүп келгенбиз деп айтчу эле. Агай кан кечкен согуш күндөрүн, өлүм менен күн сайын, саат сайын бет келген күндөрүн, ошондой апааттан аман кайткан күндөрүн ушинтип, ажалды оозубузга тиштеп жүрүп келгенбиз деп айтчу экен. Тилден сабак берген Иманалиев Сансызбай агайым, чурку болсоңор да каршы жерден сабакка кечикпей келсеңер болбойбу? Журналисттер бетиңер боздобогон калк экенсиңер деп күйүп кетер эле. Бетиңер боздобогон дегени такыр уялбаган, тоготпогон жаман балдар экенсиңер дегенин мен кийин түшүндүм. Кыргыз бирдеме көрбөгөн эмедей улкунуп жулкунуп барып, мен сени сүйөм деп эзели айтпаптыр. Сүйөм деген сөз бир кезде адепсиздик, уят болуп сезилчү экен. Анын ордуна аны жактырып калыптыр. Алгыска тигил жигит жагат экен, ал аны жакшы көрөт экен деп айтышчу эле дешет. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда барып жер жаңы деп кыргыз жөн айтыппы. Сүйөм десем некен? Биз сүйөм деп эле сүйлөйбүз. Эски кишилер айта берет деп жүрүп, элибиздин тарбиясындагы асыл нерселердин бир тобунун түбүнө биздин муун жетиппиз. Эми калганына бизден кийинки муун жетпес экен. Көрсө жылан терисин түлөп, ескисин жаңыга алмаштырган сыяктуу эле, эски жаңыга алмашып, жаңы эскини чанып, жаңы эскини танып, муунга алмашып жүрүп олтурат тура. Калыгул олуя, токол болор, токол байбиче болор, уй пул болор, кул бий болор. Тегиз жерден тегирмен чыгар, тексиз жерден бий чыгар. Кызыл чака тыйын чыгар, атасынан баласы кыйын чыгар. Дебеди беле. Кыйын чыгат экен, бирок кыйын чыккан менен мурунку муундун тапканын кийинки муун ою келгендей чачып жүрүп олтурат экен. Дүйнөнү сактап калат деген сулуулукту байлык менен, бийлик менен зордуктап, зөөкүрдүк менен кордоп, болушунча булгап, кадырын кетирип, ыза кылып келатсак, анан курган сулуулук өзүн сактай албай жатып, кантип дүйнөнү сактап кала алмак эле. Жамандык менен жакшылык кимиси тунук, кимиси кирдеп агып жатканы билинбеген эки чоң дайра болот деп бекеринен айткан эмес турбайбы? Кыргызда кыз балага жоолук салган эмес. Анткени жоолук эрге тийгендиктин белгиси болгон. Кыз бала кичинекей кезинде топу кийген. Андан бир аз чоңойгондон кийин үкүлүү топу кийген. Андан чоңоюп бойго жетип калган кезде үкүлүү тебетей кийген. Күйөөгө тийбей 40-50-ге чыгып кеткен кыздар үкүсү жок тебетей кийген. Жаш өтүп баратканына карабастан күйөөгө тийбеген соң жоолук салынган эмес.
Анткени күйөөгө тийбегенин эл журт көрүп билип турган. Эртеби кечпи бирөө болбосо бирөө аялдыкка алат деп ойлогон. Кыргыздын асылдыгын ушундан билген кыз келиндери эч качан бетин чүмкөгөн эмес. Кыздарынын чачын кичинегесинде 5 өрүм кылып өрүп койгон. Күйөөгө тиер мезгилден өтүп бараткан кыздар чачын аркасына 1 өрүм кылып таштап койгон. Чачы далысын жаап жүргөндүктөн аны кара далы деп атаган. Бара-бара бул сөз кыздын күйөөгө тийчү маалы өтүп баратканын түшүндүргөн сөзгө айланып кеткен. Кайын журту болочок келининин калыңын берип, себи даяры болуп күйөөгө кете турган болгондо кыз шөкүлө кийген. Бул бир жагынан кыздын башы бош эмес, кудалап койгон жери бар дегенди да түшүндүргөн. Күйөөгө чыгары менен кыздын башындагы шөкүлө жоолукка алмашкан. Шөкүлө эжеси күйөөгө кеткенде сиңдисине калган. Ошентип кыргыздын кыздары жоолукту күйөөгө тийгенден кийин гана салынган. Жоолук деген күйөөгө тийгендиктин белгиси болгон. Кокус ажырашып, эрден чыгып келсе атасынын үйүндө жоолукчан жүргөн. Кыргыз ажырашып келген келиндин көңүлүн оорутпай, жүрөгүнө тийбегидей кылып, баланчакенин жоолукчан кызы деп тергеп айткан. Элибиздин салт санаасын жакшы билген кыргыз эл баатыры Жакиев Бексултан абамдан ушул сөздөрүн бизден кийинкилерге айта жүрөйүн деп, алтын таап алгансып кудуңдап, эстеп кылайын деп ичимден улам-улам кайталап бараттым. Кыргыз кыз келиндердин дегеле аял затынын жашында сурабаптыр. Жашын сурагандык өөн, тарбия таалим көрбөгөндүк катары сезилчү экен. Анткени жаш баладан караган чалга дейре ар ким өз кийимин кийгендиктен кимдин жашы канча экенин кийген кийим аркылуу эле билип коюшчу экен. Үйгө киргенде байлыгы же бийлигине, кызматы же мансабына салып сүзө качырып кирбей, кичүүлөрү улууларын төрүгө өткөзүп, төрдөн улагага чейин ар ким жашына жараша орун алган. Кымыз ошол боюнча кыркылата сунулуп, эт ошол боюнча тамгалата тартылган. Тамакты тартиби ыгы менен жеген кыргыздай кайсыл эл бар? Бул дагы ыймандуу элдин каада салты кылымдан кылым кесип, иштелип, сыналып, элдин элегинен өтүп жүрүп олтуруп, айныксыз эрежеге айланган маданиятынын бир бөлүгү. Калпакты жаштар кийип, кыргыздын ак сакал көк сакалдарынын баары да калдайган кара көрпө тебете кийип жүргөнүн көрчү элек. Төлөмүш Океевдин Бакайдын жайыты киносундагы тебетейчен карлардын каркырадай тизилип, атчан кетип баратканын карап туруп, оюң оңго, санааң санга бөлүнөт. Керемет кыргыз жеринин жашыл тулаң жайлоолорунда улуттук кийимдерди жаш курагына жараша кийген кыргыз тууралуу атайлап бир фильм тартып, бала бакчалардан баштап бардык окуу жайларына таратып чыксак кандай сонун сабак болор эле. Баса унутуп кетилекти айта кетейин. Эмне үчүн Кочкордо атчандарга тартырып алып бастырат да, бизде тизилип алып, биринин артынан бири ээрчип бастырат деп сурады да, жообун жогун билип туруп, Каналбек байкем кайра өзү, анткени Кочкорго кар түшпөйт. Бара турган, баса турган жердин баары көз алдыңда дайын тургандыктан ошентип бастырышат. А биздин кеминде кар калың түшөт. Аң чөнөгү да, ою да, жолу да көрүнбөйт. Ошон үчүн бирөө жол баштап, калганы анын изи менен чубап бастырат деп айтты эле, деди Нуралы. Сиздер, урматтуу радио угуучулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.